Assalamu alaikum рахматуллахи ва баракатух. 2019 жыл 19 март. Кудай буйруп, мынакей Артурдун үйүндө отурабыз. Артур өзүнүн үйүнө келген, акчасы төлөнгөнүнө байланыштуу. Кудай буйруп, мынакей акча чогулуп, анан азыркы учурда акчалардын бизге салган борке бутугандардын акчаларын отчет берели деп турат. Бизге Канададан, Америкадан, Чикагодон борке бутугандарыбыз $2900 салган. Мынакей Кудай буйруса тапшырып атам. $2900. Андан кийин Америкадан дагы бир эле бир тууганыбыз $100 салган. $6970 болгон. Мынакей. Андан кийин Канададан бир боркер бир тууганыбыз $30,000 акча салган. Мынакей Кудай буйруса тапшырып атам. Андан кийинкиси Питерден боркер бир тууганыбыз, боркер бир туугандар $26,000 рубль салган, $27,400 болду. Мынакей тапшырып атабыз. Андан кийинкиси Москвадан боркер бир туугандарыбыз акча салган, $11,036 болду. Мынакей Кудай буйруса тапшырып атабыз. Андан кийинки Хабаровскиден $10,000 рубль салышкан, сомго $10,700 болду. Мынакей. Андан кийинкиси боркер бутугандардын жардамы менен $12,000 акча чогулду. Бул ар бир жактан $1000, $2000 чогулткан акчаларыбыз бул. Булардын аттары айтылган эмес, айтышкан эмес. Кудай буйруса мынакей $12,000. Жана бияктан жалпы сумманы жана айтып кетсек дагы боркер бутугандар. Бизге Каскадтан боркер бутугандардын жардамы менен $139,300 акча чогулду. Каскадта иштеген боркер бутугандарга Аллах ыраазы болсун. Ушу сиздерди жаман баледен, жаман кырстан Алла сактасын, ырыскыңызды көбөйт берсин, үй бүлөңүздөргө береке берсин, ынтымак берсин. Жана ушул токтогул кез, курса кездер жаман баледен, чоң авариядан Аллах сактасын. Деги эле ушул Кыргызстанга өзүнүн жарыгын берип турсун, өзүнүн жылуун берип турсун дегендей, Аллахым ушу кездерди жаман авариядан, жаман баледен сактасын. Андан кийинки бизде бул жерде Элмира деген кыз Каракөлдөн марафон өткөргөн, концерт өткөргөн. Ошол концерттен $60,000 чогулду. Кудай буйруп. Бул Элмирага дагы чоң рахмат, Аллах ыраазы болсун. Өзүнүн колунан келген аракетин кылды, абдан жакшы болду бул. Аллах сизге ыраазы болсун, үй бүлөңүзгө тынччылык берсин, береке берсин. Анан Кудай буйруп мынакей бизге жалпы сумма $770,286 чогулду. Кудай буйруса биз жыйынды токтотойлу деп атабыз. Анткени Кудай буйруса мынакей жакында бир жуманын ичинде Артур кетет леченияга. Кудай буйруса азыркы акчаны токтотуп турайлы деп атабыз. Бирок биз билбейбиз азыр канча сумма акча кетет леченияга. Азырынча токтотуп турайлы. Кудай буйруса дагы отчеттор менен, видеолор менен чыгып сиздерге кабарлап турабыз. Аллахым тынччылык берсин, береке берсин, ыйман берсин сиздерге. Бизге ушул Россиядан, Америкадан жардам берген боркер бутугандарга Аллахым ден соолук берсин, ыйман берсин. Эмне максат кылып барсаңыздар, ушу Аллахым ушу максатыңыздарга жеткирсин. Ушу бала чакаңыздарга, үй бүлөңүздөргө, бир туугандарыңызга аман эсен кайтып келиңиздер. Аллахым сиздерди жаман баледен, жаман кырсыктан, деги эле бир жаман нерседен сактасын Аллахым. Сиздерге рахмат, ушинтип Артурга кайдыгер карабай өзүңүздөрдүн колуңуздардан келген жардамыңыздарды берсин. Аллахым сиздердин ырыскыңызды көбөйтүп берсин, үй бүлөңүздөргө тынччылык берсин. Амин. Андан кийин да бир баса белгилеп кете турган сөздөр бар. Бир аз экономика жөнүндө айтсак, бизге Россиядан 2016 жыл, 2017 жыл $2 миллиард акча которулган. Бул статистика боюнча, Нацбанктын статистикасы. Сиздерге рахмат, ушул биздин жердештерибизге, ушу Россияда иштеп жүрөсүздөр, ушу бир туугандарым, бала чакам, ата-энем деп жүрөсүздөр. Ушу сиздерге рахмат, ушу Кыргызстандын экономикасын көтөргөн сиздерсиздер. Сиздер барсыздар, Кыргызстан бар. Ошон үчүн өзүңүздөрдүн ден соолугуңузга жакшы караңыздар. Аллахым сиздерге ден соолук берсин, ыйман берсин. Дагы Кыргызстандын экономикасын көтөрүп, Кыргызстанды алдыга жүргүзгөндөрдөн болуңуздар иншалла. Ассаламу алейкум.